бизге дуа кылып берсеңиз, салих, салиха уул кыздан насип этсин. Чын жүрөктөн дуа кылып койсоңуздар дейт. Рахмат. Туура перзент талап кылганда да жөн эле перзент уулдарды бер, кыздарды бер дей бербей, ушундай салих, салиха, мындайча айтканда тайып, тайыба, жакшы, ушундай имандууну сурашыбыз керек экен. Робби хабли мин ладунка дурриятан тайыба деп Куранда келет да. Дурриятан тайыба деп ушул дуа кылган Закария алейхиссалам. Ошон үчүн иншалла биз дагы дуа кылышыбыз керек экен. Сураганда дагы имандуу, ушундай салихтерди. Орозо кармап арак куюп же арак алып келип берүүгө болобу же күнөө? Жок, күнөө. Орозо туткан адам такыр арак кармабаш керек. Алып куйбаш керек. Даже арактын сөзүн сүйлөбөш керек, эстебеш керек. Орозо туткан киши өтө узак болуш керек. Мен мектепте окуймун. Орозодо көз сактайын деп жатам, бирок сактай албай жатам. Кантип көз сактай алам? Совет айта кетиңизчи. Алла разы болсун. Эми бардыгы иманга жараша, Алла Тааланан эстөө, өлүмдү эстөө, ахиретке даярданууга жараша болот. Аракет кыла бериш керек, жана дуа кыла бериш керек мүмкүн болушунча. Менин таятан намаз окуса, эч бир сүрө, эч бир намаз мээсине кирбейт. Не кылам, кантип амал кылам? Кудай кааласа, иншалла бардыгы аракетке жараша. Эми каарылыкта кээде эске тутуусу алсырап калат дагы, тута албай калат да. Эч неме кылбагыла, Кудайым буйрса, аз болсо дагы өзүңөр жакында туруп, ал сизге ыктыда кылып намаз окуй бериңиздер. Бир сөз болсо да эки сөздү кошуп болуп кишине үйрөтө бериңиз. Мен зынаны билип туруп, бирок азгырылып кылып, артынан тооба кылып, кайра кайталап алдым. Кандай кылуу керек? Бойдокмун? Астагфирулла. Тооба кылыңыз туган, үйлөнүңүз, жана Алла Тааладан көп ыйлап дуа кылыңыз. Ушул жаман күнөөнү сиздин жүрөгүңүздөн чыгарсын. Өпкөдөн чыккан какырыкты жутса орозо бузулабы? Жок. Мына какырык шилекей жутса орозо бузулбайт. Кулакка суу кирип кетти деп күмөн болуп жатам, орозо бузулбайбы? Күмөн менен мындай да. Өзү кулакка суу кирсе бузулат. Бирок күмөн кылып атсаңыз, күмөн менен бул да биздеги бир сөз бар. Ашак деп коет. Ла язил яқин, ла язил яқин бишак. Бекем ишеним кирген жок деген дарат алган, кулагыңызга тамчылаган жок деген ушул бекем ишеним турса, ал шек менен эч качан бекемдүүлүктү, якинди жок кыла албайт да. Мындайча айтканда, шекке орун жок. Албетте, эгерде күмөнүңүздүн көпчүлүгү, мындайча айтканда 51% ошол өтүп кетти окшойт кулагыма деп, суу кирип кетти окшойт десеңиз, анда каза болуп калат анда. Көпчүлүгү жок дей турган болсо жок. Эгерде орто болуп калса 50-ге 50, анда эчтеке болбойт. Анда сиздин Кудай кааласа орозоңуз ордунда деген сөз. Башка мазхабтардын лекцияларын укса болобу? Кыргызстанда туруп жакшы эмес. Өзүңүздүн мазхабыңызды жакшы билмейинче башка мазхабтардын лекцияларын уккан болбойт. Орозо бузулса адеби кандай болот ошол күндүн? Али сабыр дейт. Эгерде орозо бузулуп кала турган болсо, ошол күндүн аягына чейин орозо туткандарга окшошуп эле жүрө бересиз. Эң жакшысы ошо орозону урматтап, оозуңуз ачык болуп калган чакта делечи. Кээде аял кишилердин мисалы күндүзү этек кири келип калган учурларда болуп калат. Вот ошол же болсо кандайдыр бир туура эмес неме менен орозосун бузуп алган учурларда ошол күндү орозону урматтап, күн батканга чейин орозо туткандарга окшошуп эле өткөрүш керек болот. Адеби ушундай. Мен сизден хадия алсам дейм, Алла разы болсун, бек туура. Мейли, Алла разы болсун. Бишкекке келсеңиз, Кудай кааласа беребиз хадия. Тамла сизден Алла разы болсун. Так, битир садаканы мечитке эмес, жетим жесирге бергенде сообу жакшыраакпы дейт. Болот. Эгерде сиз билсеңиз ошо жетим жесир кембагалды, ошого берсеңиз өтөт. Эч кандай эмес. Эгерде билбесеңиз, издеп тапканга, анда мечитке таштап коюңуз. Кутучасына. Алар болсо өзүнүн максаты менен жеткиришет да. Мен орозонун башында оозду кечирээк жаап жатыпмын. Мен ойлонупмун, күн чыкканга чейин жабыш керек экен деп ойлонупмун. Эми билдим, менин башымда кармаган орозом кабыл болобу дейт. Аллаху акбар. Өзү
таң атканга чейин саарлыкта озу жабыш керек да. Ошо таң атканга чейин, күн чыкканга чейин эмес, таң атып жарый баштайт, аны календарда бар. Вот ошо календарга карап туруп амал кылыш керек эле да. Эми сиз Кудай кааласа bundan кийин этияттаңыздагы айт өткөргөндөн кийин канча күн ошондой болсо казасын кармап бересиз. Зикирди тартып бир туугандарга хадия кылса сооп бирге болобу? Жана Куранды хатым кылганда ошондой зикирдин да Курандын да сооптору сизге да жазылат, кимге багыштасаңыз ага да жазылат. Казинонун ачылбашына жалпы дуа кылып коюңузчу. Жараткан Алла Таалам мамлекетибизди ар кандай бузукулуктардан, арам нерселерден сактасын. Амин. Зына кылуунун жазасы мусулманчылыкта кандай? Күнөөсү адам өлтүргөнгө барабарбы? Албетте. Бул жерде туугандар мындай, зына кылганда Кудайым сактасын, үйлөнгөн киши же үйлөнгөн аял боло турган болсо, ошо адам өлтүргөндөй эле жазасы болот мунун деле. Чоң күнөө бул. Орозодо укол алса болобу? Ооруп аткан болсо укол алсаңыз, эч кандай орозо ачылбайт туугандар. Мейли ал, кайерден гана болбосун, жан баштанбы, колдонбу укол алганда, түздөн түз укол ашказанга же мээге укол бере турган болсо анда ачылат. Башка жерлерге ачылбайт. Жөндөн жөн үзүрсүз укол алган жакшы эмес, макруh болуп калат орозо. А так ачылбайт орозо. Мен иншалла 5 мал намаз окуйм, үй бүлөмө, келинчегиме баарына ыйман тилеймин. Бирок жубайым ата энемди, бир туугандарымды сыйлабайт. Ушундай мага сезилеби, ал урушат, эмне кылуум керек? Сабырдуулук менен, бардыгы ыймандуулукта. Үйдө диний чөйрө түзүңүздөр, бардыгы сүннөт менен аткарыңыздар, диний китептерди окуңуздар, 5 убакыт намазда, аял киши үйдө окусун, сиз мечитте окуңуз. Жакшы адеп ахлак менен, Кудай кааласа баары жакшы болот. Шаввал айынын орозосун 6 күн катарынан кармаган жакшыбы, же күн аралатып кармаганбы? Эми сиз өзүңүзгө карайсызбы да? Эгерде катарынан кармасаңыз сизге андай жакшы, катарынан кармай албай калсаңыз кээ бир күндөрү бир жака чакырып калган, конокко чакырып калган, ушундай күндөр болуп калат. Кээ бир күндөрү настроениеңиз жок болуп калат дегендей. Же болбосо кээ бир күндө адамдын башы ооруп калат. Ошо окшогондо бөлүп кармасаңыз деле болот. Бул сиздин ыктыярыңызда. Ата энеге дуа кылып коелучу жакшы жашоого бардык ата энелер бактылуу болушсун. Алла Таала мээримине алсын. Амин. Хижаб кийип боенсо күнөөбү? Эми өзүнүн күйөөсүнө боенсо боло берет, анан башкаларга болбойт. Медресе жөнүндө айтып берип коюңузчу, ата энелерге иншалла ниет бар, талап бар, сахабалардын даражасына жеткенге, машалла. Алла кабыл кылсын. Алла Таалам кабыл кылсын. Таяммум дараттын жайнамазга алса болобу? Эгерде жайнамаздын үстүндө чаң болсо, анда таяммум алса болот. Ошол чаңга да. А так, мисалы, жайнамаз бул күйгүзсө күл болуп кете турган нерсеге таяммум болбойт. Таяммумда ушул шарт бар да, күйгүзсө эрибей турган, жана күйгүзсө күл болбой турган нерсеге таяммум болуш керек. Мисалы, темирге болбойт, анткени темир бул эрип кетет. Азыр жайнамаз деп атасыз, булар болсо күл болуп кетет. Жыгачтарга болбойт, ташка болот, бул күл да болбойт, эрибейт дагы. Кирпич күл да болбойт, эрибейт дагы. Ушундайларга болот да. Чаң. Эгерде ушу темирдин үстүндө же жайнаманын үстүндө чаң болсо, анда боло берет таяммум. Так, орозодо паста менен тиш жууса болобу? Макруh болуп калат паста менен тиш жууган. Эгерде алкымдан өтүп кетсе, чачарандысы, анда орозо бузулуп калат. Ошон үчүн сактаныш керек. Мисвак колдонсо боло берет. Кичине аялым менен урушуп кеттип жатам. Не болот? Сабыр кылыш керек. Рамазан ай орозо сабырдуулукту үйрөтөт. Келинчегим баяндарга барат, апам кичине каршы, кандай кызмат кылам? Апаңызды кошо алып барыңыз. Жакшы чай берип, кызмат кылып, курсагын тойгозуп, белек бериңиз, алып барыңыз, кызмат кылыңыз да.